Республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, ремонт иштери, мындай каржы маселеси чечилгени менен бардык жерде бирдиктүү система кирбей жатат да. Кээ бир жерлерде предметник мугалимдерди, жанагы тиги математика, химия, физика жана башка кабинет өздөрүнүн кабинет мугалимдерине кабинетиңерди өзүңөр ремонттогула деген маселелер болуп калып атат. Албетте бул бюджеттен ошол ремонт ишине жумушчуларга акча бөлүнөт. Кара күч жумушчуларга акча бөлүнөт. Ошол акчаны райондун жетекчилери, шаардын район билим берүү тармагынын жетекчилери кайда иштетет? Мен ушуну айтар элем. Бирдиктүү система киргизип, эми мугалимдер деген эми бул келечекти тарбиялаган, келечекте биздин балдарды тарбиялаган булар усталар. Алар классты оңдоо эмес, ремонттоо эмес, булар окутуу, тарбия иши менен гана алек болуш керек да. Мугалимге мына азыр болуп көрбөгөндөй ошол маяналары көтөрүлүп, мугалимдерге сый-урмат күчөп аткан мезгилде ошол эми ремонтту деле чечип койсоңор да, ар жерде ар кандай чечилип атат.